Түнкүсүн көчөдө бир дагы адам болбошу керек. Ар бир коменданттык саатта эреже бузган жаран мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Анткени Бишкек шаарында күн сайын коменданттык сааттын тартиптерин бузгандар 100дөн ашып жатат. Бул тууралуу Борбор калаанын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирип, өзгөчө абал киргенден бери Бишкекте гана 1000ге чукул адамдын эреже бузганы жакшы эмес көрүнүш экендигин кошумчалады. Күндөн күнгө өзгөчө абал учурунда 100дөн кем эмес жаран кармалып жатат. Бул жакшы көрсөтүч деп ойлонбойм. Коменданттык саатта көчөгө чыккан жана дегеле өзгөчө абалдын эрежелерин бузган жарандардын саны 0 түзүш керек. Эң биринчи ирети бул бир гана сиздердин ден соолугуңуздар үчүн, андан тышкары үй бүлөңүздөрдү дагы коронавирус оорусуна дуушар кылышыңар мүмкүн. Өткөн түндө Борбор калаада 119 тартип бузган жаран кармалды. Алардын 17си аял, 102си эркек. Анын ичинде 3 чет өлкөлүк жаран бар. Ошондой эле 119 протокол түзүлгөн. Октябрь району боюнча 17 жаран жеткирилди, 1 аял, 16 эркек. 1 май району боюнча коменданттык саат учурунда 35 жаран жеткирилип, 35 протокол түзүлгөн. Ленин району боюнча жалпысынан 34 адам жеткирилди. 6 аял, 28 эркек, ошондой эле 34 протокол түзүлдү. Свердлов району боюнча коменданттык саат учурунда саат 07:00 чамасына чейинки убакытта 33 жаран жеткирилген. Баш калаада тартипти көзөмөлдөөнү күчөтүү үчүн 303 жөө кайгул уюштурулду. Алар 1-май, Свердлов, Ленин жана Октябрь райондору боюнча. Бишкек шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту сактоо максатында жөө патрулдар чыгарылды. 1-май район боюнча 55 пост, Свердлов район боюнча 80 пост, Ленин район боюнча 88 пост, жана Октябрь район боюнча 80 пост. Ош облусунда ички иштер органдарынын кызматкерлери адаттагыдай күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Өткөн түнү бул аймакта коменданттык сааттын эрежелерин 10 жаран бузду. Алардын айрымдарына протокол түзүлүп, айрымдарына эскертүү берилгендигин Кара Суу, Ноокат райондорунун жана Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов билдирди. Коменданттык саатты бузган 10 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жана комендатураларына алып келинип, эскертүү берилип, айрымдарына протокол түзүлүп, айрымдары 2 автоунаа кармалды, айдоочулары мас акыбалда экен. Аларга дагы мыйзам чегинде чара көрүлдү. Негизинен Ош областынын Ош шаарынын аймактарында коомдук саясий абал туруктуу. Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча кечээ түндө коменданттык сааттын эрежелерин бузган 18 жаран кармалды. Анын 10 Жалал Абад шаарынан, калган 8 тартип бузуу Сузак району боюнча. Жалал Абад шаары жана Сузак районунун коменданты Жеңишбек Жоробеков түшкү саат 12ден тарта коменданттык саат жүрүп жатат деген жалган кеп экендигин айтып, күндүзгү тартиптин күчөтүлгөндүгүнүн улам айтылып жаткан маалымат экендигин билдирди. Белгилей кетсек, учурда Жалал Абад облусу боюнча 500дөн ашуун күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тартипти көзөмөлгө алышууда. Комендант саат киргизилген аймактарда бул Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча бир сутканын ичинде коомдук, саясий жана криминалдык абал туруктуу болуу сакталууда. Өзүңүздөргө маалым болгондой, коменданттык саат киргизилгенден бери ушул аймактарда күчөтүлгөн тартип киргизип, кошумча күчтөр тартылып, ошол эле мезгилде ушул аймакта жайгашкан блокпосттор, санитардык посттор менен санитардык кызматкерлер, өзгөчө кырдаал кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик менен укук органдар тыгыз жумуштарды алып барып, бүгүнкү күндө жалпысынан аймактарда коомдук жана саясий кырдаал туруктуу деп айта алам. Жалал Абад облусунда түз байланыш линиясы түзүлдү. Жарандар социалдык маселелер боюнча 0551 102 276 номуру боюнча кайрылышса болот. Ал эми бүткүл Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 бирдиктүү нөөмөттүк диспетчердик кызматы чалууларды күнү түнү кабыл алууда. Урматтуу жарандар, 112 ыкчам кызматы чалууларды күнү түнү кабыл алууда. Сиздердин ар бир чалууңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Биз дайыма сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Өткөн суткада аталган кызматтын жардамы менен 10 000 кайрылуу кабыл алынып, анын 1300-ü коронавируска байланыштуу чалуулар болгон. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.